Бактылайым реалити долбоору каармандын жеке жашоосун, жеке турмушун жана ошондой эле башынан өтүп жаткан өзгөчө тагдыры тууралуу баяндап көрсөтүп берет. Сиздер байкагандай биздин ар бир көрсөтүүбүз өзгөчө каармандын катышуусунда өтөт. Алгач ирет биз көрсөтүүбүздүн башында каарман менен тааныштырабыз. Кандайча биз аны тандап алганыбыз тууралуу жана ошондой эле бизге келген каттардын арасындагы башка каттар менен дагы тааныштырабыз. Ар бир келген катка жооп берүүгө аракетибизди жумшайбыз. Биздин Бактылуу айым реалити долбоорубуздун чоң командасы 24 саат бою Инстаграмдагы жайгашкан Бактылуу айым КТРК KG баракчасындагы каттарды кабыл алып жана ошондой эле каармандар тууралуу маалыматты изилдешет. Эмне үчүн Бактылуу айым? Эмне үчүн ушундай аталыш деген суроолорго бүгүн ушул көрсөтүүбүздө жооп берүүнү туура көрдүк. Себеп дегенде бул көрсөтүүнүн алып баруучусу дагы, ар бир каарманы дагы, коногу дагы бактылуу инсандардын катарын толуктаган инсандар. Биздин көрсөтүүбүздүн ар бир каарманы чындыгында бактылуу айым. Себеп дегенде ал элдин назарында жана ошондой эле көптөгөн биздин долбоордон берилген билектерди алып жана ошондой эле жалпы дүйнө жүзүнө саламын узата алат. Ал өзүнүн жеке жашоосунда дагы, тагдырында дагы бактылуу айым бойдон калмакчы. Ар бир көрсөтүүбүздүн каарманы өзгөчө тагдырга ээ болуш керек. Тактап айтканда биздин көрүүчүлөр мына ушул каармандын тагдырына балким өзүнүн дагы тагдырын окшоштуруп, мына ушул көрсөтүүдө айтып жаткан кеңештерди угуп, жана ошондой эле толку бою, дене мүчөсү, чачынын узундугу, ак жуумалдыгы жана ошондой эле стилисттердин тандаган кийимдерин баардыгын өздөрүнө сабак катары алса болот. Андыктан бул көрсөтүүбүз кыргыз элим, жалпы элим сиздер үчүн болмокчу. Мына ушул студиябызга келип түшкөн бардык каттардын ээлерине кайрылуубуз бар. Бардыгыңыздарды каармандыкка биз кабыл ала албасак дагы, эгерде каалоочулар бар болсо, анда биздин тартуу күндөрүндө Коомдук биринчи канал студиясына келип, апакеңиздер менен биргеликте даярдаган билектериңиздерди биздин катышуубузда берсеңиздер болот. Ал эми кайсыл күндөрү тартылат, кайсыл күнү жолуга алабыз, анын баардыгы биздин Инстаграм баракчабызга байма-бай жүктөлүп турмакчы. Бүгүнкү каарманыбыз тууралуу анын бир тууганы бизге кайрылган экен, өзү алыскы нарын шаарынан жазып жатат экен. Мынакей биздин каарманыбыз жашнакай, суйкайган, сулуу апаке экен. Болгондо дагы бүгүнкү күндө өзүнүн ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөр чектелип турса дагы, мүмкүнчүлүгүн чектебей учурда таксист болуп иштейт. Ысык көлдө төрөлүп, ал эми бала чагы нарында өткөн бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз тууралуу бир тууганы кайрылган болчу. Анда кандай кайрылып калдыңыз? Кандай сизге мына ушул идея келди, бизге кат жазуу тууралуу кененирээк айтып берсеңиз? Себеп дегенде көптөгөн каттардын арасынан сиздин катыңызды тандап алдык. Биздин студиябызга дагы келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Мен ушул сиздин алып барууну, ушул Бактылуу айымды көптөн бери көрөм. Аябай кызыгам ушуга. Кандай кылып кат жазып, кандай оңой эмес болуш керек деп ойлогом да. Анан ушу Инстаграм баракчасынан ушундай өтүп атат, кайрылсаңыздар болот, өтө жөнөкөй, ушундай сайтка кирип ушу менен кат жазсаңыздар болот деп айтылыптыр. Анан эми мен деле кайрылып көрөйүн деп өзүмдүн бир тууган эжекем жакшы көргөн ошол жөнүндө, ошонун жашоосу жөнүндө, кыйналганы жөнүндө жазып көрдүм. Андан кийин бир топ убакыттан кийин эле мага жообу келди. Анда кененирээк маалымат берсеңиз бизге, катта эмнелерди жаздыңыз? Ошол тууралуу, негизи эле жеке турмушу боюнча кандай сыноолор өтүп, жана ошондой эле кандай башка айымдарга дем күч бере алат бул айымдын тагдыры? Мен эжекем жөнүндө айтып кетсем, эжекем жаш кезинде мен мындайча айтканда сиңдиси эжесин көрүп аябай подражать этип, ушундай болсо мен да ушинтип боёнсом деп жаш кезинде аябай өзүн караган, чачын кое берип, боёнуп, жасалганып жүргөн эжекем бар болчу. Турмушка чыкты. Жаман деле болгон жок, турмуштан 2 балалуу болду. Ошо жашоосунда кыйналды чындап эле. Мындайча айтканда жездемекөө бири-бирине төп келишкен жок деп айтсам да болот да. Анан бирок ошого карабай 2 бала бар деп эле аял киши ошону жашать турбайсызбы? Бала үчүн депчи. Бала үчүн жашады. 20 жыл жашашты. Анан ортодон бири-бирине таарынышты, көп кыйынчылыкты көрдү да, анан экөө эки жолго түшүштү. Депрессия болду. Аял киши депрессияга түшкөндө катуу болот экен.
Мен айттым, менин ортобузда көп жаш болгондон кийин мен аны да сындап айта албайт экенмин. Мындай болсоң катуу тийип калабы деп көп нерсени айткан жокмун. Бирок жашоосунда ошо менен күрөшүп жездемекөө чогулабы деп көп эле аракет кылдык, анан бирок биздин колубуздан келген жок чындап эле. Көп өтпөй эле кырсык бири менен артынан келе берет экен. Улам бирөө болсо уланышып кете берет экен, андан эле көп өтпөй кырсыктап жан башынан оор жаракат алып чыгылып, анан 1 жыл төшөктө жатты. Ошол маалда деле эң күйгөн эле бул бир тууган болот экен, ата энеси, биз күйдүк. 1 жыл жатыш оңой эмес экен. Бир туугандар каралашты, апам жанында болуп такай каралашып, балдарын багышып, окууга кетирип, ошентип турду. Андан кийин эле 1 жыл өткөндөн кийин бир таяк менен кичинеден басып турду. Ошонун баарын жеңдей күчтүү айым деп айтсам жаңылышпайм да, анткени сынып калган жок. Мени таштап салды, ооручулугум оор болгон учурумда келген жок деп жездеме деле таарынган жок. Анан өзү 2 баланы багыш керек да. 2 баланы багайын деп акыркы учурда ошо киши таксовать этип, орусча айтканда киши жүргүнчүлөрдү ташып, ушинтип деле жашаса башында уялып жүрдү. Кантип эметем деп, андан кийин акча табыш керек экен. Ошол нерсе менен азыр буту бирок ооруп кетет, көп чыдабайт. Анча мынча иштей калып, кайра үйгө жата калып, ошондой менен алек болуп, бирок ошонун баарын жеңип, күчтүүлүгүн көрсөттү да. Анда эң эле жакшы экен. Азыркы тапта кайсыл жакта? Азыркы тапта Бишкек шаарында эле турат. Ошо өзүнүн автоунаасы менен жүргүнчүлөрдү ташып жумуш кылып атат. Абдан кызыктуу экен. Анда болгондо дагы таяк менен жүрөт экен. Подиумга бизде мүмкүнчүлүгү чектелген айымдар дагы чыгышкан, бирок бул айымыбыз өзгөчө 3 буттап чыгат экен. Болгондо дагы биз эмнени айткыбыз келет? Эч качан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү чектебешибиз керек деп. Подиумга мен таяк менен да чыгамбы, же бир орунда отуруп дагы ар кандай образдарды көрсөтө алам деген кыйын айымдар көздөгөн максаттарына жетсин деген бир жакшы ушундай ураан менен бул көрсөтүүбүздү атайын ушул каарман менен түзүп жасайлык деп чечтик. Анда бизге толук дарегин берсеңиз, биз каарманды алып, андан соң жакындар менен биргеликте биз коомдук 1-каналдагы студиядан анда көрүшөлүк. Сиз жакындар менен биргеликте колдогону келиңиздер. Анда биз болсо башка каарманды көздөй бет алабыз. Такси болуп иштегениме бир 3-4 ай болду. Ошо 6 ай постелде жаттым да, баспай. Анан басып эметкенден кийин баягы жөн эле бош жата бербей, эмне жумуш кылсам деп оор жумуш кыла албайм, базарга чыга албайм. Анан ушу таксиге иштеп көрөйүн деп ошондон бери иштеп атам. Ушу менин максатым ошо адамдарды өзүнүн болжогон жерине аман эсен жеткириш. Анан жакшы эле эмелерди айтып, жакшы эле кабыл алып атышат. Эми кээ бир мындай адамдар болот, эми таң калып баягы аял кишиге биринчи түшүп атам. Аялдар да ушуну таксовать этип атабы, кыйын экенсиз деген сөздөрдү угуп калам. Мындай деле терс кабыл алган адамдар боло элек.
Адамдын качан гана башына сыноо келгенде адамдын күчүнө күч кошулуп, эркине эрк кошулуп, мен анын баарын жасай алам, мен айыгышым керек, мен турушум керек, мен басышым керек депкен өзгөчө ошол төшөктө жаткан аябай акыбалы оор болуп турган инсандыкы. Сиздин күчүңүзгө кандай күч топтолду? Бүгүнкү күндө сиздин күч аракетиңиз, баардык ошол жасап жаткан мээнетиңиз ким үчүн? Баягы жан кырсыктап калганда болду го, мен жашоом бүтүп калды деп. Анан ойлоп көрсөм бүтпөптүр, чөкпөш керек экен эч убакта. Ушу балдарым маңдайымда тургандан кийин ушу балдарым үчүн деп, ушу апам дайыма жанымда болду, ушу апам үчүн деп ушу өзүмдү кармап, ушу чөкпөгөнгө аракет кылып, ушундай жашап келатам. Бүгүнкү акыбалыңызга байланыштуу дагы кандай кесиптерди аркаласаңыз болот, же болбосо кандай кесиптерди буга чейин иштегенсиз? Анан негизи эле айымга мүмкүнчүлүгүңүз кичине азыр чектелип турат. Унаа айдап жүргүнчүлөр менен жүрүү канчалык бир иретте оор, негизи эле канчалык оор аял кишиге бул жумуш? Мен буга чейин кырсыкка чейин көп эле жерде иштедим. Тилекке каршы окууну аяктабай калгам. Анан бүт эле базарларда иштедим, магазиндерде иштедим, тигүүчү болуп иштеп, күнү түнү иштеп машина алдым. Анан ушу бутум жакын арада темирин алат, анан ошону эми кадимкидей басып кетемби деген үмүтүм чоң. Анан эми колуман келген жумуштарды жасап кете алам деп ойлойм да. Просто азыр мага баягы оор жумуш жасаганга болбойт. Ошон үчүн ушундай таксовать этип балдарымды багып атам. Башыбызга келген тагдырдан биз эч жака качып кете албайт экенбиз. Бул ошол эле наристени эч качан биз тандабайбыз, ата энени тандабайбыз, тагдырды тандабайбыз. Болгону гана биздин жашообузга келип кеткен инсандарды өзүбүз балким тандашыбыз мүмкүн экен. Жашооңузда дагы баягы сиздин сыноуңуздан өткөн инсандар болсо керек. Кээ бир учурда сиздин ийгилигиңизге себепкер болгондор бар, кайгыңызга себепкер болгондор бар. Бирок ошол кайгыга себепкер болгон инсандын баардыгы сизди бүгүнкү күндө күчтүү кылат. Сизди бүгүнкү күндө ийгилигиңизге жетелейт деп мен ойлойм. Анан ушул алтындай болгон балдарыңыз аман болуп, буюрса, жакшылыктарды баарды алдыда экенин билесиз, ошолорго күбө болуп. Анан дагы да болсо ичиңизде кандай кыялдарыңыз бар? Аял заты катары эмнени кыялдарыңыз көп? Ар бир айым эле бактылуу болсо келсе керек. Мен ушу бактым балдарым деп эле ойлойм. Ушу кыялым ушу ар дайым жанымда апам, бир туугандарым, ушу балдарым болуп эле ушуларга жакшы татыктуу эне болсом дейм. Бактылуу айым реалити долбоорунда мына ушундай рубрикабыз дагы бар, эже сиңди деген. Эжекемден мен көп өзүмө дагы бир сабактарды алдым десем болот. Жакшы бир мага үлгү болуп атасыз эжеке. Ушунчалык күчтүүлүгүңүз, жашоого баш ийбестен умтулганыңыз бул биздин көрүп жаткан азыр көптөгөн айымдарга бул кандай десем дем күч болот. Баардык нерсеси төп келишип, жашоонун баардыгы сонун болуп турса дагы кайгыргандар бар. Жашоого наразы болгондор бар да. Мына ошолорго айтат элек, качан гана бир оор сыноо келгенде биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү колдонуп, мен сөзсүз түрдө бул нерсени жасашым керек, эгерде азыр мен бассам муну кылмакмын, мынтип чуркайт элем, мындай жумуштарда дагы иштейт элем, бир күндө баардыгына жетишмекмин деп айтмакпыз, туурабы? Ошондуктан келиңиздер бүгүнкү күндө эле болгон күчүбүздү, болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдонуп, болушунча эмгектенелик, болушунча жакшы нерселер жасаганга аракет кылып калалы. Себеп дегенде жашоо ушунчалык кыска, жашоо ушунчалык бат тез өтөт экен. Анда эмесе биз азыр Fixleti укалоо борборуна киребиз дагы. Биздин каарманга ылайыктуу кандай тейлөөлөр бар экенин билебиз. Анда эмесе жүрүңүздөр. Сегодня мы выполним массаж спины, а именно грудной и шейно-воротниковое отделы. На данной спинке мы видим спазмы. Визуально очень легко проверить спинку. Можно посмотреть на нее вдоль, и где мы видим неровности и, скажем, такие выпуклости, да, это у нас как раз и есть спазмы. У данной клиентки мы наблюдаем спазмы грудного отдела, спазмы шейно-воротникового отдела. Как раз на них мы будем выполнять массаж.
Биз болсо бүгүн эстеликке өзүбүздүн уюлдук телефондорго дагы сүрөткө видеого түшүп атабыз. Себеп дегенде бүгүнкү күн биз үчүн эсте каларлык күндөрдөн болот. Биз укалуудан чыктык, анда эмесе кийинки сапарыбыз албетте кийим тандоо боюнча болмокчу. Жүрүңүздөр. Биз болсо азыр бут кийимдер тандаганы келдик. Биздин мыкты стилисттер азыр күтүп атат. Бул галерея Гайдайда, өзү Яна Гайдай күтүп атат. Ага чейин бизге тапшырма берген болчу. Кандай өңдөгү бут кийимдерди алышты. Азыр сизге эң эле ыңгайлуусун тандайбыз, Себеп деген сиздин абалыңызга жараша биз така кийгизбейбиз. Таканы буюрса эндиги жылы кийип калышыңыз мүмкүн. Анда жүрүңүз. Ыңгайлуу бут кийимдерге баш багалык. Ташурабад соода борборунда жайгашкан Лина Марана бутигине терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге ыңгайлуу, абдан сапаттуу бут кийимдерди тандап алдык. Кандай десеңиздер, анда подиумдан көрөсүздөр. Яна биздин каарман менен таанышкан. Буга чейин биз анын өмүр баянын жөнүндө айтып бергенбиз. Ал эми азыр болсо сырткы келбети тууралуу туура кийинүүгө баардыгыңыздарды чакырат. Анда эмесе сөз сизде. Яна, саламатсызбы? Здравствуйте. Сегодня к нам в шоурум пришла героиня с очень интересной профессией. Она таксист. Нас, слабый пол, всегда привлекают такие профессии, которые заставляют нас бороться и сражаться за место в нашей жизни. Сегодня мы подберем нашей героине 3 лука. Это будет повседневный лук, вечерний лук и лук, в котором можно ходить на работу. Но в связи с тем, что у нашей героини произошла год назад страшная травма, она не может носить высокий каблук. И поэтому все наши луки будут подобраны именно так, чтобы она могла носить вещи с обувью на низком каблуке. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды биздин каарман менен өткөрүп атканыңызга. Анда мына ушул чоң мода үйүндө кийимдер абдан көп экен. Болгондо да сиздин өлчөмдөгү кийимдер бар экен. Анда кыдырабыз, эки колду бош коебуз. Бул айымдардын эң жакшы көргөн нерсеси. Шопинг. Албетте кийинүүнү дагы биз үйрөнүшүбүз керек экен, болгондо дагы адистерден. Бүгүнкү күндө биздин стилистибиз сизге жаккан, жарашыктуу, жылуу, мезгилге жараша жакшы кийимдер тандап берди. Кандай кийимдер десеңиздер, анда албетте мунун баардыгын биз подиумда эжекебиздин чачын жана бет жасалгысынан кийин биргеликте толук бүткөн образды көрөбүз. Анда эмесе биз коомдук биринчи каналды көздөй бет алабыз. Манай беш. Макул. Ооба, келиңиздер. Албетте күтүп алабыз. Менин туугандарым шаарга көчүп келишет экен. Айналар акча таап үй алганча биздин үйдө жашап турсуздар жаным. Биздин үйдө? Ооба. Акча таап үй алганчабы? Эмне сарсанып атасың? Бешөө эле келишет да. Бешөө? Ооба. Бешөө көп да. Алар акча таап үй алганча ошого чейин жашашабы биздин үйүбүздө? Эмне? Ооба. Эми
Эмаком компаниясынан эч кандай пайызсыз жок 2 жылга үй алсаңыздар болот экен. Мен сүйлөшүп койдум. Жана эң жакшы жери үй алсаңыздар 470 Lexus уна утуп алсаңыздар болот экен. Мейли жашаңыздар. Болду. Ооба болду. Эми тарсана болбой эле койсоң болот. Сан. Бирок Эмаком компаниясы чын эле аябай сонун экен жан. Биз да үйдү чоңойтпойлукпу Эмакомго чалып. Кандайча? Билесиң да, байкенин балдары аябай көп. 8 баласы бар. Кийинки жыл биздин үйгө келип, үйүбүздү чоңойтсак биздикинде жашайт. Эмнеге биздин үйгө келиш керек? Башка жакка барса болбойбу? Кандайча башка жакка барса болбойбу? Тайкеңин үйүнө барсын. Тайке, сен жеңesi болгондо сен кара. Биздикинде жашай бер, Эмакомдо. Мен заманбап жүрөм. Коомдук биринчи каналда жайгашкан студиябызга дагы келдик. Эжеке дагы бир ирет көрүүчүлөр менен учурашып, саламдашып кетелик. Сиздин ордуңуз, сиздин тронуңуз десем дагы болот. Биздин бактылуу айым реалист долбоордун башкы каармандары мына ушул жерде отуруш керек. Азыр биз маекте болсо улантабыз. Болгондо дагы биздин студиябызга келген коноктордун баардыгы толугу менен керек болсо кичинекей көрөрмандар менен коштолуп келген окшойт. Анда четинен таанышып баштасак. Студиябыздан орун алган биздин айымдар бар экен, мырзалар бар экен. Анда эмесе эң улуусунан, сулуусунан баштап тааныштыра берсеңиз болот. Менин сол тарабымда отурган апакебиз окшойт. Бул менин Алтындай болгон апакем. Мени колдоп келди. Андан кийинки отурган мен улуу балам. Анан мен бияка кат жазган, мага сюрприз кылган сиңдим Мерим. Биринчи отурган мен экинчи балам. Жанында кичинекей бала болсо мен Алтындай болгон инимдин баласы. Андан кийин отурган иним, мени колдоп келген иним. Андан кийинки бул Мерим сиңдимдин 2 баласы, кызы менен баласы. Бул болсо инимдин келинчеги Алтындай болгон келиним Бактыгүл. Кол чабуулар болсунчу. Анда азаматсыздар. Бүгүн мына ушул сизди колдоп келген командаңыз аябай күчтүү, эң жакын инсандар экен. Биз мына ушул жакындарыбыз үчүн бардык аракетибизди көрөт экенбиз чындыгында. Бул жашоодо жакындарыбыз, биз жакшы көргөн жана бизди жакшы көргөн инсандар көп болсун. Айымдар дейткен бардык нерсеге силер себепсиңер дейткен. Адамдын жашоосун гүлдөткөнгө дагы дейт, кээ бир учурда кичине кайгыртып койгонго дагы дейткен. Бирок биз айымдар кандай учур гана болбосун, ар дайым күчтүү, сабырдуу жана ошондой эле бактылуулукту көздөй умтулган инсандар болобуз. Анда эмесе бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өзгөчө каарманыбызды сулуулап, өзгөчө каарманыбызга дем күч берип, жана ошондой эле бир эле кыргыз эли эмес, дүйнө жүзү сиз менен экенин айткыбыз келет. Себеп дегенде тагдырлардын баардыгы окшош. Дүйнө жүзүн карап көрсөк, сиздин тагдырыңызга окшош, менин тагдырыма деле окшош инсандар абдан көп. Өзүбүзгө жараша жана мүнөзүбүзгө жараша кесибибиз, өзүбүздүн алып жүрүүбүз жана ошондой эле жашообуз дагы ошол нукта болот экен. Бүгүнкү көрсөтүүбүз абдан позитивке, болгондо дагы дем күч бере турган жакшы сөздөр менен коштолот деп ишенебиз. Себеп дегенде биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы каарманы өтө күчтүү айым. Анда кайрадан сөз башынан болсун. Биз болгон окуяга кайтып келсек, өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, кайсыл жылы төрүлгөнсүз, кайсыл жактын кызы болосуз? Эми менин атым Назгүл. Мен Үскөл областындагы Баканбай айылында төрөлгөм. Бирок шартка байланыштуу нарында өсүп чоңоюп, ошоктон мектепти аяктагам. Андан кийин 22 жыл мурун үйлөнүп, ушу жаңы жашоого кадам таштап, ушу 22 жыл ичинде 2 балалуу болуп, ушу даражага жеткирдим деп ойлойм. Анан мени ар дайым колдоп келген апакеме, ушу Алтындай болгон сиңдиме, иниме, келиниме, жалпы бир туугандарыма абдан чоң ыраазычылык билгизем. Сиздерге да чоң рахмат. Сиңдиме дагы ушинтип менин кыялымды аткарып, ушу ойлочу эмесмин ушул жака келем депчи. Просто мага сюрприз кылып, ушу 2 жыл мурун эле айтты. Сиздерге да чоң рахмат, ийгилик каалайм. Биздин көрсөтүүбүздө өзгөчө каармандар деп айтабыз. Себеп дегенде каттын баардыгы эле бири-бирине окшош көбүнчөсү келет. Мен апакемди, эжекемди качтырып коюңуздар деген сымал. Бүгүнкү биздин каарманыбыз 1 жыл мурун башына бир оор
сыноо келип, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө басып, ден соолугуна өзүнө өзү күч берип, кам көрүп жаткан учуру. Мына ошол окуя тууралуу айтып берсеңиз. Бир жыл мурун лестницадан кулап кетип, ушу саным сынып кетип, ушу 6 ай үйдө жаттым, операция болгом. Ушу 6 ай жатып, ушу ар кайсын ойлонуп жатып, ушу эптеп туруп кетсем, ушу балдарымды аман эсен багып, бир туугандарым аман болсо экен деп ошол нерселерди ойлоп, ушу өзүмө 6 айдан басып кичине басып, таяк менен, балдак менен басып жүрдүм. Анан ушу үйдө жата бербей, кичине өзүмө чөкпөй, ушинтип кичине алаксыйын деп, анан ушу машинама отуруп, ушу кичине айдап көрүп, анан көнүп, ушу таксиге кирип алып, ушу өзүм ушу акча таап, ушу балдарымды эл катары чоңойтоюн деп, балдарымды окутуп, чокутуп, ушинтип бир туугандарым жардам берген убакта дагы мен өзүм кыймылдашым керек да. Анан ошол үчүн ушу таксиде иштеп жүрөм. Мына ошол болгон окуяга эмне себеп деп ойлойсуз? Кудайдын жазганын көрөбүз да, бул да бир сыноо болсо керек. Ушу сыноодон өтүп кеткенге катуу эле аракет кылып атам, буюрса баары жакшы болот шүгүр. Албетте баардыгы жакшы болот. Себеп дегенде сиз биздин каарманыбыз болуп төрүбүздөн орун алып отурасыз. Бул да болсо бактылуу көзөрмендердин баягы бир күнү десек болот. Андыктан бүгүнкү күн үчүн да келиңиздер, кол чаап коелучу сиз үчүн. Биздин каарманыбыз жап-жаш Татнакай айым жолдогу жүргүнчүлөрдүн катарында мына ушундай акылдуу, сабырдуу, жакшы айымдар рулда болсо, жакшы айдоочулардын саны дагы көбөйөт демекчимин. Анда эмесе көп убакытты өткөрбөй эле мен сизди сулуулук жаратуучулардын азыр колуна беремин, таягыбызды кармап. Биринчи жолу Бактылуу айым реалити долбоорунун подиумуна уялбастан, тартынбастан биздин айым мындайча айтканда 3 буттап чыгат, кийин 2 буттап чыгат. Балким буюрса эмдиги жылы да чакырабыз эжеке. Ошол нерсе сизге деген бир астыңызга койгон максат болсун. Эмдиги жылы мен бул жака таягы жок келишим керек деген. Таягы жок келип бүгүн бизге репетиция катары болсун, бул көрсөтүүбүз. Подиумга чыгып көрүңүз, телевизорго чыгып көрүңүз, жакса анан бизге чалып коесуз, Жактай, дагы бир жолу катышайынчы деп. Эжекебиздин жашы баардыгыңыздарга эле маалым болсо керек, 50 жашка чыга элек. Демек 50 жашка чейин дагы ой, дагы 3-4 жыл, 5 жыл бар. Яна Гайдай стилистибиздин тандаганы боюнча кечөөнкү кийимдерди кийебиз. Билесиз, биринчисине кайсын тандаганбыз, экинчисине, үчүнчүсүнө. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз алдын ала каармандарыбыз менен биргеликте кийимдерди тандадык. Андыктан чочулабайсыз, болгону гана сулуулугуңузга кам көрөбүз. Чачыңыздын стилин өзгөрткөнгө макулдугуңузду бересизби? Бардыгына даярсызбы? Анда бардык эмоциялар, бардык сөздөр биздин тейлөөдөн кийин болсун. Колчалар менен жүрүңүз, сизди узатабыз. Биздин ачылганыбызга 4 гана ай болду. 4 айдын ичинде биздин саныбыз 4000ден ашты. Андыктан сиз дагы өзүңүздүн өлкөңүзгө салымды кошом десеңиз, анда Кыргызстандын жарандары ачкан эң мыкты клубтун мүчөсү болуңуз. 2 айдын ичинде же 2 күндүн ичинде сиз каалаган өлкөңүзгө саякаттоого бизден сертификат алсаңыздар болот. Бардыгы мүмкүн. Болгону гана биздин жүрөгүбүзгө ишеним керек. Ал эми биздин тренингтерди сиздер онлайн көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле маалыматты биз 24 саат бою сиздерге бере алабыз. Себеп дегенде биздин эң активдүү делегаттарыбыз жана ошондой эле биздин башкы дагы структурабыздагы инсандар бул Миргүл Эсеналиеванын бутагындагы Назгүл айым жана ошондой эле менин бутагымдагы Айзада айым сиздерге бардык сурооңуздарга жооп берүүгө даяр. Андан дагы сиздерге дагы бир айта кете турган жакшы нерсе бар. Эгерде сизде бүгүн биздин клубубузга турууга, кошулууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда бул нерсени дагы биз сизге чечип берүүгө даярбыз. Эң негизгиси жүрөгүңүздө каалоо күчтүү болуш керек. Кыялдар орундалат. Башкы каарманыбыз жакынкы бөлмөдө сууланып жаткан учурда биз маегибизди улантабыз. Турсун апа, кош келиптирсиз биздин Бактылуу айымга. Каарманыңыз тууралуу айтып берсеңиз, канчанчы кызыңыз, улуусу окшойт үй бүлөдө? Кызымдын бала чагы болсо
кичинекейинен аябай тентек, ушундай окууну жакшы билген, анан бирок тентек ушундай кыз болчу да, баарына эптүү, баарына жөндөмдүү ушундай. Анан эшикке чыгып алып аябай жана Оромбай деген болчу эле, ошону ойноп аябай ушундай эми тиги жакшы болосуң, үйгө кир, оокат кыл, антип мынтип деп айтсам, баарына эптүү ушундай таза кыймылдап, ушундай баарына эптүү кыз эле. Анан бала чакалуу болуп, балдарын, 2 баласын ушу кезде тарбиялап, жакшы, Кудай буйрса бактылуу эле балдары бар. Бактылуу болот го деп эсептейм, бактылуу эле. Назгүл айымдын үй бүлөсүндө бой жетип калган жигит бар, мырза бар. Бул айымдын уулусу. Сөз сенде болсун. Апакең тууралуу айтып берсең, мүнөзү тууралуу жана ошондой эле кандай өзгөрүүлөрдү күтүп атасың азыр? Кандай болуп чыгат деп атасың? Шымданып чыгатпы же көнөк кийгизебизби? Азыр биткеден кийин көрөбүз, ал көргөндөн кийин кандай ощущение болорун билбейт экенмин. Азыр апакең жок да, бирок биздин мынакей экранды карап, апаң кийинчерээк көрөт. Кандай жүрөгүңдө калуу тилектерди айтат элең? Кандай кыялдарың бар? Менин кыялдарым, мисалы, апам эч качан ыйлабай, жакшы, бактылуу болсун каалайм. Ал мен кийин чоңоюп апам багып бактылуу кылам. Эң жакшы. Сөз бересиңби? Убадаңды бересиңби? Апакеңди кандай сыйласаң, аялзатты ошондой сыйлайт болушуң керек деп ойлойбуз. Андыктан жалпы аялзатты мырзалар абдан сыйлаш керек, урматташ керек. Кандай стилде негизи көбүнчө кийинип жүрөт апаң үйдө? Жакшы көргөн гүлү кандай? Жакшы көргөн гүлү бул роза. Роза гүлү. Ал көбүнчө классический кийинбейт, ал спортивный жакка көп кийинет да. Эмнеге? Билбейм, өзү шамдагай жүрүп, ошондой жүргөнүнө жараша өзүнө кайсы удобный келсе ошону кийип жүрө берет. Той топурларга барганда боенуп, чачын жасап, така кийгенин көрдүң беле? Ооба. Жарашабы? Жарашат. Ар дайым ошондой көргүң келетпи? Ооба. Чоң рахмат. Анда биздин өзгөрүүлөрдү байкайт болушуң керек, канчалык деңгээлде биз өзгөртө алабыз. Эң негизгиси биз максат коюшубуз керек, анан ошол максатты көздөй умтулушубуз керек. Сиздин үнүңүздү биз уга алдык. Канчалык деңгээлде реалдуу болду биздин көрсөтүүгө мындай түшүп калуу, сиздин эжеңизди кабыл алуу? Бактылуу айым долбооруна катышып ушака келиш ушунчалык оңой экен деп ойлогон эмесмин, чындап эле. Бул сиз эметкендей тааныш аркылуу же болбосо билбейм, оңой эмес экен деп ойлогом. Көрсө сиз айткандай кыялдансаң, бир нерсеге жакшы умтулуп, ошону самасаң, ошол нерсеге жетет экенсиң, аракет кылсаң. Аракет кылып ушул долбоорго жаздым, ошону сиздерге үнүм жетти. Ошо ыраазычылыгымды билдирем. Көрсө болот экен, жазсаңыздар болот экен, жалпы айымдарга айтат элем. Кыргызстандын жеке турмушуна кайрыла турган болсок, мисалы үчүн каарман тууралуу мен азыр билбейм канчалык пайызда билем, бирок менин билишиме караганда ушунчалык жүрөгү ооруп турган мезгили, оңой күндөр эмес бүгүнкү күндө. Себеп дегенде жакын адамыңдын, кандай десем, сенден бурулуп кетиши, оор кырдаалда, оор абалда таштап кетиши, бул эң эле жаман сокку болуш керек деп ойлоймун. Мына ошол тууралуу кеп кылып берсеңиз. Эки башка бир тууганың да болсо, бирок бөлөк жашагандан кийин алардын жашоосу башкача болот экен. Анан жаман болот деп ойлобойт экенсиң. Бирок турмуш экен, эки киши бири-бирине төп келишпесе, жашоо деле ошентип уланып, канча балаң болсо деле кызыктуу өтүп кетпейт экен да. Ошон үчүн жашоо кызыктуу болуп, жашоого да күлсөң алдаса күлөт экен. Анан экөөнүн эки жака кайрылып, эки жолго түшүшүн биз каалаган жокпуз, бирок ошондой тагдыр ошондой болуп калды да, маңдайына жазыптыр. Анан ошол маңдайына жазган сыноону да көтөрүп кетти, баарына чыдады, балдар үчүн жашайын деп. Ошон үчүн күчтүү деп эсептейм. Жеңип келатат. Сиз өзүңүз азыр турмуштасыз? Ооба, турмуштамын. Эркек кишиде жоопкерчилик көбүрөөк болуш керекпи же айымдардабы негизи? Эмне үчүн айымдарда көбүрөөк жоопкерчилик бардай сезилет? Негизи эркек күчтүү, жоопкерчилик көбүрөөк болуш керек
деп айтылат го, бирок негизи менин оюм боюнча аял да көбүрөөк түйшүк дагы, жоопкерчилик да көбүрөөкпү дейм да. Анткени балага ошол эле акылдуу айым болсо көп нерсени өзүң эле эркек күчтүү болгону менен акылың менен айым жеңеби деп ойлойм да. Көбүрөөк аял кишиде көбүрөөк түйшүк көбүрөөк болобу дейм. Эртең сен да картаясың, сен дагы кулайсың, сенин да алың кетет. Мына ошол маалда ушундай эки жигит, эки канат болуп жаныңызда турса кандай бул бакыт деп мен муну ушул көрсөтүүбүздү көрүп аткан мырзага кайрылгым келет. Ушул бактылуу айымга катышып аткан айымыбыздын мурунку жолдошуна кайрылгым келет. Сизди үй бүлөгө кайтып келүүңүздү биз суранбайбыз, бирок ошончо дагы үй бүлөңүздөгү жашнакай уулдарыңызга эң мыкты ата болушуңузду суранат элек. Ошентип күз мезгилине жарашыктуу кийимдерди тандап биз бүгүнкү көрсөтүүбүз өзгөчө айымдарга сабак катары дагы болуп атат. Кайсыл өңдөр актуалдуу, кандай фасондо кийиниш керек? Биздин көрсөтүүбүздөгү башкы стилистибиз Яна Гайдай чогултуп берген образдардын баардыгын биз бул жака да алып келдик. Гардеробтун өңдөрүн карай турган болсок, чын эле күздү бизге тартылып атат. Күздүн арасында майрам дагы бар, ошондой эле жалбырактын дагы өңдөрү бар. Ал эми бут кийимдердин баардыгы каармандардын басканына жана ошондой эле алардын өзүн ыңгайлуу сезе тургандыгындай бийиктикте тандалган болчу. Эң негизгиси жабыгы дагы бар, анан кечеге кие турган такалуу бут кийимдери дагы бар. Анда эмесе биздин каарманыбыз даяр болуп калыптыр. Эжекебиздин образы кандай болорун мен дагы азыр аябай элестете албай турам. Себеп дегенде тандап аткан учурда биз бир нече образдарды тандаган болчук, бирок ошончо дагы кичине балким таап көрбөйлүкпү. Күз дегенде эле эмнени элестетесиз? Кандай өңдөрдү? Күз дегенде ачык өңдөрдү, жылуураак, өтө жука эмес, орто. Күз дегенде эмнени элестетесиз? Кичине жалбырактар бар. Жалбырактар. Жап-жашыл жалбырактар саргайып бара жатканы, алтын түскө боелуп жерге түшүп атканы. Биздин кийинки мынакей образыбызда балким сиз күздү көрөсүзбү же жайды көрөсүзбү? Аны биргеликте анда көрөлүк. Кол чабуулардын коштоосунда каарманыбызды подиумга чакырабыз. Кол чабуулар болсун. Басышыңыз керек да. Демек, күз күнү көздөй бардыңыз, эми мына кызыл гүлгемдин үстүнө турушуңуз керек. Ортого туруңуз. Анткени сиз баардыгыбыздын көңүлүбүздү азыр өзүңүзгө каратып жаткан мезгилиңиз чындыгында башыңыздан баштап, чачыңыздын учунан баштап, мынакей бутуңуздун учуна чейин азыр биз карап атабыз. Чындыгында суктан аарлык сонун образ болуптур. Жүзүңүздөгү өзгөрүү, чачыңыздагы өзгөрүү. Сизди көрүп мен дагы толкунданып атам. Андыктан келиңиз биз гардероб жакты көздөй жакыныраак келелик дагы ой пикирлерди угалык. Биздин студиябызда дагы бир мырза бар. Бул бир тууганыңыз. Микрофонду узаталык. Өзгөчө ушул сиздердин балдарыңыздардагы эмоцияны азыр айтып бериш кыйын. Баардыгы чоң ушундай бир ооздорун ачып, кол чаап, бир укмуш тосуп алышты. Эмоцияларды анан алардан дагы сурайбыз. Сиздеги ички сезимдер азыр кандай болуп атат? Мен дагы эжекемди көрүп аябай кубанычта болуп, ушу эжекемди азыркы учурунда ушундай турганын көрүп алып кубанычта болуп сүйүнүп турам. Себеп дегенде көптөн бери эжекемди ушундай акыбалда көрө элек болчумун. Сиздерге чоң рахмат. Долбооруңуздарга ийгилик. Кудайым ушу эжекемди бактылуу кылып, баардыгыбызды ушу жакшы ушинтип эле жылмайып жүзүңүздөн кетпей кандай күлүп жайнап жыргап жүрө бериңиз эжеке. Сизди аябай жакшы көрөбүз. Кубанычтабыз, абдан кубанычтабыз. Кандай гана сонун колдоо сөздөр.
курагыңызга жараша, өзүңүздүн активдүү жашооңузга дагы жараша биз өтө узундуктагы көнүктү тандаган жокпуз. Себеп дегенде биздин каарманыбыз жаш. Биздин каарманыбызга ыңгайлуу бут кийимди биз тандап алдык. Бул жапыз, ошол эле учурда узундуктагы жылуулук, эгерде биз жапысыраак узундуктагы бут кийимди алсак, анда кичине балким суугураак болуп калмак, бирок үстүндөгү мынакей пальтонун өңү дагы күз мезгилин көрсөтүп атат. Сиздер байкагандай бул жердеги жашыл өң бар. Бул ички дүйнөдөгү сезимдер, бул жапжашыл бойдон арчадай бекем ден соолук, өмүр каалайбыз. Жапжашыл өң сизге абдан жарашат экен. Мына ушундай жашыл боло бериңиз. Ал эми сырткы биздин ушул кийимибиз балким кызыл болот, балким мына ушундай жалбырак сары түстө болот, алтын түстө болсо дагы сизге абдан сонун жарашып атат. Анткени чачыңыз кара өңдө, кара түстө, кирпиктериңиз, каштарыңыз дагы абдан сонун жарашып турган мезгили. Анан бул жерге биз сөйкөңүздү алмаштырып койдук. Бул жерге деген мына ушундай кыска, бирок алтын түстөгү сөйкө туура келди. Анан ар дайым биздин айымдардын үйүндө деген мына ушундай сонун аксессуарлар болуш керек. Бул менин шкатулкам, сиздин ушул образдарыңызга ылайыктуу боло турган балким брошкалар бар деп ала келген болчумун. Мына ушундай брошканы кошуп койсок дагы болот. Бул жердеги чымчык, булбул, ар бир кичинекей деталь биздин кийимибизди бир кече кийимине айландырып коет экен. Кичинекей эле жылтырактар, кичинекей эле мына ушундай павлиндин куйруктары балким бул тарапка тагып коелук. Бүгүнкү күндө мына ушундай брошкалар аябай актуалдуу болуп жатат. Сөзсүз эле сөйкөбүз бир чоң же мойнубуздагы шурулар чоң мындай объемдуу эмес, ушундай кичинекей деле брошкаларды биз тагып койсок, мойнубузга деле кээ бир учурда эч нерсени такпай койсок дагы болот экен. Мына ушул аксессуар менен сиздин образыңыз толугу менен сонун болуп калды окшойт. Апа, жактыбы сизге? Толкундан кеттим. Аябай татынакай сулуу болуп калыптыр. Абдан өскөрүп, ушундай. Көйнөгү жактыбы? Көйнөгү, пальтосу баары абдан жакты. Чачычы? Кой берип жүрсүнбү? Жакшынакай жап-жаш болуп ушундай сонун болуп калыптыр. Жакты. Жакты баары. Ушу Бактылуу айым жамаатынын ушу баардык жамааттарына рахмат. Аны жетекчеген Анжарике айдай болгон кызыма ушу долбоорду алып айымдарды дегеле аял затын ушунчалык бактылуу жака үндөп аялдарды бийик өйдө алып көтөрүп ушу айымдарга көмөк көрсөтүп жакшы тилек ниеттерин ушу айымдар үчүн жеке эле аял зат үчүн ушу аял зат ылдый болбой өйдөлөш үчүн ошого көмөк кылып ушу долбоорду аркалап ушинтип ачканыңа элдин баары бүт бөөреки тармактардын баары көрүп баары ыраазы болуп атабыз. Кээде көрүп калчу элем мен деле. Ушу долбоор өркүндөп өссүн, өсүңө Кудай кубат берсин. Кийинки образды көздөй сизди жөнөтүп жатып, мен бул жактагы биздин кийимдерге көңүл бурууңузду суранам. Кийинки биздин кийимибиз кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө, балким ата-энелер чогулушуна бараткан образ болотпу, же жөн гана конокко бара жаткан образ болотпу. Анан сиз жактырган шым болот. Шым костюм болмокчу. Биздин кийинки образыбыз болсо бул жылуу, күздүн кышка өтүп аткан мезгилине ылайыктуу болот. Бул өң кайрадан эле күзгө ылайыктуу. Шым, шымдын үстүнө рубашка кийбейбиз, себеп дегенде бул шым жүндөн, шерсть 100% шерсттен турат. Андыктан эгерде биз ушундай калың кездеменин үстүнө жука кездемеден рубашка кийип алсак, көйнөк кийип алсак, экөө аябай чоң контраст болуп калат, бири-бирине төп келбей калат. Ошондуктан эгерде шымыбыз калың болуп атса, үстүнкү кофтабыз дагы кичине калыңыраак болуш керек. Мунун үстүнө биз пиджагын да дайындап койгонбуз. Мына ушул образда биздин каарманыбыз кандай көрүнөт, аны азыр подиумдан көрөбүз. Биз маегибизди улантабыз. Студиябыздан орун алган башкы каарманыбыз Назгүл айымдын келини бар. Бактыгүл, образ тууралуу сүйлөшүп кетелик. Образ тууралуу мага аябай жакты. Азыркы 21-кылымга ылайыктуу экен.
эжекем аябай жарашат экен. Мага өзгөчө көйнөгү, анан бутундагы сапожкасы жакты. Азыркы сезонго ылайыктуу. Мисалы ушундай өңдөгү бут кийимди сиз көрүп калдыңыз дүкөндөн. Дароо алат белеңиз же баары бир кара өңгө токтолуп калат белеңиз? Дароо эле алмакмын, мага чын эле жакты. Өңү Жактыбы? дагы. Бирөө кийип турганда жакшы көрүнөт го, бирок өзүбүз дароо эле барып ала бербейбиз да. Ооба, кийип көрүп, жактырып, эгер жарашса алмакмын. Өңү жакты аябай. Эжекеме да сон жарашат экен. Ошо эжекем көбүнчө спортивный стилде кийинчү. Азыркы стили мага аябай жакты. Анда биздин каарманыбыз даяр болуп калыптыр. Баардыгыңыздарга жакшы кеңеш болуп кетти окшойт. Кол чабуулар менен кайрадан подиумга биз Назгүл айымды тоса алабыз. Керемет, бул алам каалагандай бурсаң эйлет. Көңүлдү көтөрүп, дем алганга, сага бүгүн шопинг келет жардамга. Шопинг анткени ал эң сонун допинг. Шопинг анткени ал эң сонун допинг. Бар аял зат эң сулуу эмес айым жок. Аял өзү сулуу, аял барда жер сулуу. Бул образ сизге ыңгайлуураак болду окшойт, Жакшы көргөн шымыңызды кийгиздик. Көйнөктү чечтик. Өзүңүз кошуп кетсеңиз. Көйнөктү аябай жакты. Сонун жеңил, аябай жумшак, мындай жагымдуу экен да. Бул образ боюнча Бул образ да кошумчалайсыз? Жакты. Эмнеси менен жакты, кандай экен? Жакты, ыңгайлуу, жылуу. Азыркы сезонго эме да, ылайык. Чачыңыздын биз мисалы үчүн узундугун, өңүн өзгөрткөн жокпуз. Себеп дегенде ушул образ өзүңүзгө деген жарашыктуу болуп кала берди. Анткени өзгөрүүнү дагы биз акырындан башташыбыз керек экен. Себеп дегенде мына ушул жакшынакай жакшы куракта айымдар бардыгы эле баягы тез өзгөрүүгө макулдугун бере бербейт, бирок ошентсе дагы акырындан баштасак болот бул иштөөнүн үстүндө. Чачыңызга бир аз эле кам көрүп койдук. Бул эң негизгиси бир аз тармал болсо тармалыраак кылып коюшубуз керек экен. Эгерде чачыбыз түз болсо, аны да жакшынакай кылып түздөп коюшубуз керек экен. Буга дагы жакшынакай техникалар азыр чыккан. Ошондуктан убактыңызды кам көрүүгө дагы бөлүшүңүз керек. Сөзсүз түрдө жөн гана чачты байлап эле кете берген дагы болбойт. Аны дагы бир сыйра туура кургатып, туура аны айландырып, сизге ушундай тармал стилдеги баягы чач жасоого аябай жакшы жарашат экен. Анан мындай айымга бир нерсе жетишпегенде эмне жетишпейт деп ойлойсуз бул образга? Бул айым бир кызматта иштейт, бирок бирөөнүн кол алдындагы иштеген айымдын образы эмес. Бул жумуш берип аткан айымдын образы болуп атат. Аксессуар жетишпейт. Туура айттыңыз. Бизге саат жетишпейт. Ошондуктан деген биз бул жердеги шкатулкабыздан бул саатты кошуп коебуз. Себеп дегенде айымдардын көбүнчөсү ушул шакикти жактырса, көбүнчөсү билерикти жакшы көрүшөт. А бул жерде билерик менен саат экөө тең бири-бирине айкалышкан. Мына ушундай калың, чоң, ичинде мындай ушундай таштары бар сааттар тагынсак, бул көңүл өзүнө бурдурат. Анан бүктөп койсок болот. Образдын баардыгы толугу менен даяр болду окшойт. Себеп дегенде таякты кармаганда улам саатыңыз жылтырап чыгып туруш керек да. Уулуңуздан сурайлык, жактыбы образы кандай экен апаңдыкы? Апам мынчалык өзгөрөт го деп ойлогон эмесмин. Силерге рахмат. Апам 10 жылга жашаргандай болуптур. Стили өзүнө кайтып келди окшойт. Сен айттың го шыңданып жүрөт ар дайым деп. Ооба, жакты. Мындай образда мен апамды көптөн бери көрүп эле келем. Болгондо да сага ушу бут кийими жакса керек, жалтырактары бар, ушунчалык заманбап экен, Бир айланып көрсөтүп койсоңуз болот. Бут кийим Лина Марана ушул дүкөнүнөн тандап алдык. Бул жердеги шымдын узундугу идеалдуу деп айтмакчымын сиздин боюңузга жана бут кийимиңизге. Бүгүнкү күндө мына дал ушундай узундук, томукка чейинки бир 5 сантиметр жетпеген узундуктар эң эле актуалдуу болуп эсептелинет. Ошондуктан айымдар, эгерде сиздер жылуу шымдарды кийсеңиздер, анда ал жерге тийбей туруш керек, ылай болуп калбаш керек. Биздин кийинки образыбыз бул классика стилинде болот. Бул стилди дагы биз сизге жөндөн-жөн тандап алган жокпуз. Себеп дегенде өзүңүз көргөндөй смокинг стилинде болот.
эмнегедир сиздин мүнөзүңүздү мен ушуга окшоштуруп атам. Бир мындай смокинг, статная деп коюшат. Бир ушул курактагы айым, өзүнүн ордун тапкан айым, кайсы жакшылыкка, тойго барсаңыз, сөзсүз түрдө эле көйнөк эмес, мына ушул шым менен барсаңыз дагы дароо башкалардан айырмаланасыз, өзгөчөлөнөсүз. Анда бул образда сизди дагы көргүбүз келет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн чыгарылышына өнөктөш болгон демөөрчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Бул Эмоком курулуш компаниясы, Эмоком кайрымдуулук фонду Бишкекте жана Ош шаарларында эң бийик кабаттуу, таза абада жайгашкан сапаттуу үйлөрдү куруп жатышат. Ар дайымкы биздин өнөктөш бул Берингол соода борбору биздин баардык каармандарыбызга алтын жана күмүш зер белектерин берип жүрүшөт. Бүгүнкү биздин каарманыбызга дагы мына ушундай сонун белек берилген экен. Каарманыбыз азыр кийинип аткан учурда кийинки образына биз мына ушундай карал таштар менен биргеликте шакегин, сөйкөсүн камдап турган мезгилибиз. Жана ошондой эле Smart and Rich компаниясы ден соолукка кам көргүңүз келсе, анда туура чай менен кофени тандаңыз. Эң негизгиси жаратканыбыз бизге ден соолук берсин жана ошондой эле күч кубат берсин. Калган нерсенин баардыгын өзүбүздүн аракетибиз менен жасап алат экенбиз. Анда эмесе мына ушундай күчтүү айымдын катышуусунда бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз уланып жаткан мезгили. Акыркы подиумга чыга турган образ дагы даяр болуп калыптыр. Анда дагы бир жакшы кол чабар менен биздин бүгүнкү каарманыбызды тосуп алалык. Сиздердин бир тууганыңыздар, жакыныңыздар Назгүл айым. Белек бардык аял затына, дүйнөдө бардык айым билсең татына. Аракет кылгын курбон кыска өмүрдө, сулуулук дүйнөсүнө эшик ачууга. Сен үчүн жашоо жарык дүйнө керемет, бул алам каалагандай бурсаң илет. Көңүлдү көтөрүп дем алганга, сага бүгүн шопинг келет жардамга. Эжем экөөбүздүн бүгүн стилибиз, образыбыз окшош болуп эле эки алып баруучу болуп калды окшойт. Бактылуу айымда качан каарман чыгат экен подиумга? Жакын арада чыгат окшойт, Биздин бул пиджагыбыздын өзгөчө бир сонун сырлары бар. Эгерде пиджакты чечип койгон болсок, жөн гана кофта жана шым. Муну күнүмдүк жашоого колдонсок болот. Ал эми бул жерде пиджак баардык нерсени айтып атпайбы? Караңыздарчы, өзүнүн мына ушундай сонун бычылганы менен, өзүнүн мына ушундай топчулары менен, анан атлас жакасы менен, жалтырак жакасы менен бул уже кече көйнөгү болуп калып атат да. Анан сөйкөңүз күмүш түскө айланыптыр, алтындарды чечиптирбиз. Бул жака болсо деген көпөлөк келип конгон экен, караңыздар. Бул көпөлөк эмне дейт? Жаңыланууну каалаган айымдар көбүнчө ошол көпөлөк тагышат экен. Жашоодо мындай өзүн жеңил сезген айымдар көпөлөк тагышат экен. Анан кайрадан биз муну топчулап коелук. Фрак катары, асты кыска, аркасы узунураак пиджак экен. Эки чекеси болсо, өзүңүздөр көргөндөй өзгөчө бычылган. Дагы бир көрсөтүп кетсеңиз болот. Айланып. Такасы ыңгайлуу, ошол эле учурда кечеге кие турган биз туфлини Лина Марана бут кийимдер дүкөнүнөн таап алдык. Айтор баардык өлчөмдөгү бут кийимдер бар экен. 34-чү өлчөмдөн баштап бул дүкөндөн биз бут кийимдерди таап алдык. Анда микрофонду биз эң кичүүсүнө бербейликпи? Кантип сени биз бүгүн сүйлөтпөй коебуз? Көрсөтүү маалында апасынын жанынан чыкпай, күч кубат берип, баардык тарабынан мынакей жаныңызда экен. Колуңуздагы алчу окшойт, жаныңызда болот окшойт. Аябай өзгөрүптүр. Мугалимге окшошуп калыптырбы? Же мынтип кийинбейби мугалимдер? Ушинтип эле кийинишет. Мам андан да суу болуп калыптыр, мугалимдерден дагы. Ой, азаматсың. Мына көрсөтүүбүздүн алып баруучусуна окшошуп калыптырбы, жокпу? Стилдери кандай экен? Окшош экенби? Жарайтпы? Жанындагы алып баруучу апаңдын жанында турганга. Жакшы экен. Жакшы экенби? Канча баа коесуң? 5 деген баа коем. 5 деген бааны уулуңуздан алдык. Демек, бизге ушул нерсе керек болчу. Мына ушундай 5 деген бааны сизге дагы биздин өнөктөштөр жөн гана айтпастан белек менен биргеликте берип атат. Анда жаныңызга биз уулуңузду чакырабыз. Кол чабуулар болсун. Караңыздарчы. Ар дайым апакеңе гүл тартуулап, жанында бол, жанында туруп. Smart and Rich компаниясы бул жерде ак чай, кызыл чай, көк чай, кофенин түрлөрү, какаонун түрлөрүн үйүңүздөргө берет. Рахмат.
Чоң рахмат апаке, келиңиз. Сиз дагы биздин жаныбызга туруңуз, анткени кийинки белекти беребиз да азыр сиз тарапты көздөй. Мен сизге болсо бир эмес 2 сертификатты ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Жакындарыңыз менен кошо барсаңыз болот, өзүңүз дагы барсаңыз болот. Бул бүгүнкү күндөгү заманбап жана ошондой эле акыркы технология менен иштеген тиш доктурлар командасы Атлант Дентал клиникасына сизге мынакей ушундай сонун Шамырканова Назгүлгө деп атайын профессионалдык тиш тазалоого бекер кызматын белекке беришет. Сөз түрдө барып колдонуп, сүрөткө түшүп, бизге салам жолдоп коюңуз. Ар дайым жүзүңүздө жылмаюу болсун, жылмайып коюңузчу. Атлант Дентал клиникасы мына ушул нерсени сизге каалайт. Дагы татынакай сулуу өнөктөшүбүз бар. Бул Мерим Давлетова өзүнүн сулуулук клиникасына жүзүңүзгө кам көрүүгө, бырыштарды кетирүүгө, өзүңүздү дагы жашыртууга мына ушундай сертификаттарды берет. Бул сертификаттар жеңил болгондуктан сизге берип атам. Ал эми кичине биздин кийинки оорураак болгон бул баштыкчаларыбызды сизге ыйгарып коеюн. Сиздин кызыңызга, Назгүл айымга Беренгол сода борбору сонун набор берип жиберишиптир. Үйгө барганда кулагына, колуна тагып коюңуз, кармап туруңуздар. Жана ошондой эле Ташкент шаарында жайгашкан, жакында эле мен өзүм барып келдим, Аква Медлайн клиникасы дагы сизге ден соолугуңузга кам көрүүгө жакшы кеңештерин берет. Андыктан бул баштыкчанын ичинде көптөгөн сонун белектер бар, баардык маалымат бар, керектүү айтор сонун белектер. Анан бир тууганыңызды жаныбызга чакырып койсок уруксатпы сизди? Сизди бул жака чакырганымдын себеби белегибиз кичине оорураак, ошондуктан Назгүл айымдын үйүнө чейин жеткирип апарып, аны орнотуп берет окшойсуз. Эмаком курулуш компаниясынан мына ушундай үйгө керектүүчү духовка белекке берилет. Артель компаниясынан атайын сатып алынып келди. Эмаком кайрымдуулук фондуна, Эмаком курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздерге тартуулаган баардык образдар Гайдай галереясында сатылат. Бул мода үйүнө ар дайым сизди көргөнгө кубанычтабыз. Сизге өзгөчө Бактылуу айым каарманына арзандатуулар болот дагы. Анан бутик Fashion Insta дүкөнүнөн сизге мына ушундай жылуу кийимди дагы белекке ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Бул белектердин баардыгы чын жүрөктөн. Бул жака коюп турайын, баардыгын анан кийин чогултуп берем. Биздин ушу көрсөтүүбүздүн алкагында абдан көп белектерди ала турган момент келген, мага өзүмө дагы жагат. Жана ошондой эле бүгүнкү чыгарылышка өнөктөш болгон студиябызды кооздогон Floda KG компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым жакшылыктардын баардыгын мына ушинтип гүлдөтүп жүрө бериңиздер. Баардык кооз сөйкөлөр, кооз аксессуарлардын баардыгын Кумарат коллекшндан алганбыз. Сиздер дагы кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле Бактылуу айым реалити долбоору ар дайым сиздер үчүн кызматта. Эгерде керектүү маалымат издеп жатсаңыздар же бизге кайрылууга, эгерде бизге айта турган кеңешиңиздер же сурооңуздар бар болсо, анда ушул экран астындагы номер аркылуу бизге кайрылсаңыздар болот. Биз Бактылуу айым реалити командасы ар дайым сиздер менен байланыштабыз. Андыктан бар болуңуздар, биз коштошпойбуз. Болгону гана эмки жаңы чыгарылышта көрүшкөнчө деп айтмакчыбыз. Аракет кылгын курбун кыска өмүрдө, сулуулук дүйнөсүнө эшик ачууга, сен үчүн жашоо жарык дүйнө керемет. Бул алам каалагандай бурсаң ийилет, көңүлдү көтөрүп дем алганга, сага бүгүн шоппинг